Исхак Масалиев депутаттар эмгек өргүүсүнө 200-300 миң сомдон акча алышты. Экс-депутат Исхак Масалиев анын мурдагы кесиптештери 6-чакырылыштын ыйгарым укуктарын мыйзамсыз узартып алып, өз убадаларын бузушту деп эсептейт. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Жогорку кеңеш керек болсо айлыкта албайбыз деген сөздөр эсиңерде барбы? Конституцияны кабыл алып, анан жаңы шайлоо болот деп мыйзам кабыл алышкан болчу. Мөөнөтү 2021-жылы июнга чейин узартышкан. Ал мыйзамдын аткарылышын ойлоп да койгон жок. Эми чарчашып каникулга чыгып кетишти. Бир ай эл менен жолугат, бир ай эс алат. 200 миң сомдон 300 миң сомдон акча берилет. Отпускной деп жазылат, деди экс-депутат. Эскерте кетсек, кечээ 30-июнда эл өкүлдөрү каникулга кетишкен. Булак Барометр KG. Юридика илимдеринин доктору, эксперт Венера Табалдиева Вести KG сайтына берген маегинде жогорку кеңештин отурумунда отуруп боюнуп тамактанганда комментарий берди. Табалдиева башкы прокурор Курманкул Зулушев сүйлөгөн учурда эмне себептен боюнуп баштаганына төмөндөгүдөй жооп берди. Мен көбүнчө боюнбойм, коронавируска байланыштуу антисептикти көп колдоном. Эриндер дайыма жарыла берет, жарылып кетпеши үчүн ар дайым сүйкөп турам дейт. Ошондой эле ал көпчүлүк ойлогондой курут эмес, конфет жегенин айтты. Бул таптакыр курут эмес болчу. Менде кант жогору. Малы менен момпойсуду оозума салып турам. Ушундай ысыкта кантип туздуу курут жесе болот? Адамдар тынчсызданганда алар ар дайым колу менен бир нерсе жасап, ар нерсени жылдырышат жана башка нерсе кылат. Чынын айтсам, мен тынчсызданып жаттым. Кантсе да биринчи окуу. Ал эми тынчсызданганда кантым көтөрүлөт. Анысы аз келгенсип эриндер жарылып жатат. Мен ошол учурда канттын көтөрүлүп жаткандыгын сездим. Шашылыш түрдө сергитүү үчүн момпойсуду оозума салып алышым керек эле. Эриндер да майланыштырыш керек болду. Суу сапта жаткан ушундай кырдаа болуп кетти. Эми эмне кылмак элем? Эгерде биздин каршылаштарыбыздын жабыша турган эч нерсеси калбай калса, анда мен аларды жөн гана аяйм деп жооп берди. Булак Вести KG.